Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» романынын 4 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Жеңиш той эртеси кирели кечке уланды. Жакшылыктын жышааны деп эч ким муңканып, көз жаш кылгыртпастан жадырап жайнап күлүп отурушат. Той деген менен анын шаан шөкөтүнө ылайык эр оюндарды токтотуп коюшкан. Ыр күүнү сагынып калышкан көпчүлүк ооз комузда оюнуп, жаагын жанган кыз келиндер менен жигиттердин күйгөн ырлары тынбай созолонот. Акындардын айтышы, комузчулардын муңканган күүсү жүрөк термелтет. Дайыма коркуп үркүп басынган эл тамашалардын кызыгына батып, чери жазылды. Бугу чыккандай маңдайлары жаркыйт. Жетиген элинен чыккан ак таңдай акын жапый ат үстүндө термелип, жар чакырып жаагын жанат да эр кошойду мактап жактап өтөт. Мактоонун өзүнө тиешеси жоктой, эр кошой кебелип койбостон эл коргоо, жоо чабуу биздин милдетибиз. Ан үчүн колко сурамак белек. Ырчыны тыйып койгулачы, деп сыпайгерчилик кылды. Бирок ырчынын оозун ким тыя алат? Мактоо, жактоо улам күчөй берди. Ошол кезде төш таяна отурган элдин алдына чыккан Улак Баатыр сүйлөмөкчү болуп колун көтөрдү. Кыргызга калмактар эзелки жоо. Айкөл Марастан бери келаткан сөкөчтүүлүгүн кое беришпейт. Айла жоктон жерибизди басып алган калмактар менен канатташ жашап жатабыз. Капшытыбызда, касыбыз турганда кантип тынч уктай алат элек. Андыктан менин сунушум бар, калайык калк, деп тымыды. Айта бер сунушуңду, Улак Баатыр. Бул жерде оң менен солдун тукумдары отурабыз. Бизди бир энеден туулган эгиздер дешет. Айта турган сөзүн жөн жайы мындай, деп барк-барк этти Улак Баатыр. Кечээки кан майданда эр кошойдон акыл чыкпаганда кыргыздар кырылып калат элек. Көбүбүз кан кусуп, мына бул жарык дүйнөнү көрбөйт болчубуз. Же айтканым калппы? Айта бер кебиңди, көпчүлүк жаалады. Эр киши эрди мактаса жарашып калат. Андыктан айтарым, кемеңгер, ары көсөм турбайбы, эр кошой. 100 жигиттин сырын билгендиги үчүн аларды күүнүн, манастын сыйкыры менен жүрөктөрүн жибитти. Күү менен кошоктун керемети аркылуу алар кыргыз экенин туюшту. Бу майданда биз качанкы өлгөн балдарыбызды кайтарып алдык. Калмак жоону жеңип берген балдарыбыздын сөөгү кыргыз топурагында жатат. Манаста кадиксиз бир кеп бар. Башчысы бирөө, баатыры 1000 болгон эл душмандан оңой менен жеңилбейт. Хан Тейиштен айрылгандан бери биз башчысы жок калдык. Айта бер, Баатыр, деп бирдикке кыйкырды. Биз бүгүндөн баштап эр кошойду оң менен солдун баш бии деп атайлык. Мындан ары анын акылынан чыкмай жок. Туура айтты, туура айтат, көпчүлүк сүрөп жатат. Ким Улак Баатырдын айтканына каршы болот эле? Эр кошой көпчүлүктүн алдына чыгып таазим кылды да: "Мен Улак Баатырдын сунушун кабыл аламын", деди Кебелбей. Тойду эрке баштайт, койду серке баштайт. Анда эң оболу оң менен солдун кан майдандагы урааны жан короз боюнча калат. Бул ураанды Тейишти хан көтөргөндө кабыл алганбыз. Мындан бөлөк Манас деген ураан 40 уруу кыргызга таандык. Ошондой эле аш тойлордо ар тайпа эл өзүнүн түпкү аталарынын ысмын айтып ураан чакырсын, деп келип, эр кошой калмактан колго түшкөн жылкыларды жоо чапкан эрлерге бөлүштүрүп жатып, 3 мыкты кыл куйрукту Мааматкулга тартуулады эле. Ал тура калып: "Олжо албайм, жоо сайганга катыша албадым", деп жиберди. Бердикке берен барк-барк кыйкырды. "Анда мен Мааматкул бийге өз жылкымдан 3 кыл куйрук тартууладым. Мындан бөлөк 20 чакты тубар кой берем. Мааматкул аке, аларды тукум кылып ал". Мааматкул кубанып турса да, ички сырын билгизген жок. Ошол эле күнү эр кошой Маркашка жайсанга киши чаптырып, эртең түш ченде Ашмара суусунун боюна конокко келсин, деп элчинин колуна ак желек карматты.
50 чакты жөкөрлөрү менен келаткан Жайсаң эч нерседен санаар кабайт. Биринчиден Бердике өзүнүн шерттешкен досу. Эр кошой жөн жерден эле бирөөнү өлтүрүп жибербесин билет. Бердикеге күн мурунтан кабар айттырбаса, кыргыздар калмак жоону жеңе албайт болчу. Бул жолку согушта кыргыздарга чоң эле жардам кылдым деген түрү бар. Чыккынчылыгы жөнүндө тирүү жан билбейт деп бекем ишенгендиктен Чанжар Ноёндун тыптыйпыл кырылганына ал караманча кейбеди. Чынында калмак жоо келатканы жөнүндөгү маалыматты Бердике Жайсаңдан гана алганын ал эр кошойдон бөлөк эч кимге айткан эмес. Демек, Маркашка Коңтайчынын алдында күнөөлүү эмес. Кабарчы кыргыз менен эки төлөңгүт бекер жерден тындым болду дейсиңби? Өлөр күнүнөн башканы Маркашка айныбай билет. Амалакылашкан тажаал эле Маркашка. Эр кошойдун акылмандыгы менен 100 жигит кыргыз тарапка өтүп кеткенин Жайсаң туйган да жок. Кыргыз калмак кечке чейин тойлошуп, бири-биринен кылайып да чоочуп коюшпай, кырылган кошун жөндө эки тарап тең ооз ачышпады. Казык арта чайнашып, сөз кызганда кыргыздар мейман алдына шарап коюшпасын түшүнгөн Маркашка төлөңгүтүн тиктей архи деди акырын. Төлөңгүт тызылдап чуркап баратканда эр кошой аны токтотту да: Жайсаң, архи шарап бизде деле бар. Такыба мусулмандар айбыгып отурбайбы? Алып чыккыла, деп буйруду. Арактан куйдуруп, өзү кызыл шараптан алган эр кошой: Мени жанында көп ээрчитип жүрүп шарап ичкенге Кендир байкем үйрөткөн. Досуң Бердике менен Улак Баатырды өзүң кыйна. Менин досум Эр Солтоной иче коет. Деги өзү ачкыл жандуу, деп күлдү. Аракты тартып жиберип, казык артаны сугунуп жатып Жайсаң: Карта деген тамактын эң ширин экенин биз ойроттор билчү эмес элек. Аны жегенди бизге кыргыздар үйрөттү. Силер болбосоңор биз калмактар казык арта жебей жүрүп бул дүйнөдөн өтүп кетмек экенбиз, деп Маркашка кытмырланды. Орто кызыган Жайсаң эр кошой менен Эр Солтонойду сынагандай тиктейт да: Кимисинен болду экен менин ажалым, деп боолголойт. Кез келгенде өзүн Бердике досу менен Улак Баатыр өлтүрөт деген ой жок болчу анда. Ал Эр Солтонойдон шекшигендей, ал кошойго карап сүйлөп калды. Кендир байкең Аюке хандын кичүү кызын алды, деп уктук. Аюке хандын сулуу кыздары түгөнбөйт окшойт, деди эр кошой. Илгери бир кызын хан Тейиштин байтактысына ээрчите келип, аны ак кочкорго берем деген. Дагы бирөөсүн жолдо келатканда Тооке хан олжолоп алды. Ошон үчүн Коңтайчы казакка согуш жарыялабадыбы? Алам десе Тооке ханга сулуу кыз жок беле? Жайсаң чындап кейиди. Улак Баатыр сөзгө аралашты. Малды көрүп пайгамбар жолдон чыккан. Көп учурда эки элдин ортосундагы кыргындын чыгышына сулуу кыз себепкер. Бүгүн сени мейманга чакырганыбыздын себебин айталык, Жайсаң, деди эр кошой кепти чукул буруп. Кыргыздын көп жери ойроттордун колунда. Биздин жайыт отубуз тарып турат. Жан сакташ кыйын болуп калды. Биз тийишпесек деле кол салабыз деп кошунуңарды кырып алдыңар. Чөптү кордосо көзгө зыян. Урушту мен баштаган жокмун, эр кошой. Сен эки элге калыссың. Андыктан сен аркылуу Коңтайчыга саламдууба жолдогубуз келет. Айт, айта бер, Баатыр. Маркашка менен эр кошойдон бөлөктөр унчукпайт. Коңтайчы кыргызды эл кылып алам десе, Теңир тоо ичине тийбесин. Таласты дагы биз жайлайлык. Мен таласка тиймек тургай Бердике досумду Ашмарага көчүрүп албадымбы? Өзүңөр дагы бизге тийишпегиле. Тийишмек тургай ойроттор менен таттуу жашагыбыз келет. Казактын улуу жүзүн басып алдыңар эле. Бүгүн алардын жолборс бийи өзүн ханмын деп жарыялап, элин ойротко каршы көтөрүп жатат. Маркашканын ачуусу келди. Баатыр, сен жолборс бийден үлгү алба. Акыры анын да бели сынат. Чебан Рабдандын 100 000 кошуну бар, билесиңби? Эр кошой сөздү ырбаткысы келген жок. Солтоной, Жайсаң экөөңөр аракты аз ичип жатасыңар. Эр Солтонойдон көзүн албаган Жайсаң: Көзүң заардуу, а дегенде сен мени өлтүрөсүң. Акыры ойроттор сенин башыңды алып, анан аттын куйругуна сүйрөтүшөт, деп ызалуу сүйлөдү. Ар ким маңдайына жазылганды көрөт, Жайсаң. Сени менен арак ичишпейм. Өңү сары, көзү чекирлерди жаман көрөм, деп Жайсаң эр кошойго жүзүн бурду. Чыңгыз хандын да өңү сары, көзү көк болгон, Жайсаң.
Жайсаң жооп берген жок. Ошол бойдон мас калмактар эртеси үйлөрүнө араң тарашкан. Бердикке берен аларды ак сууга чейин узатып барды. 12 жашар чамасындагы эки бала аксынын тегенесинде кой жайып жүрүшкөн. Ыңкыган семиз койлор суу боюнда жуушап жатышат. Күн ысык. Эчки капырлар асканын кыл чокуларында секирип ойноп, өздөрүнчө жайылып жүрүштү. Алар эч кимге баш беришпейт да. Өспүрүмдөр эчкилерге көңүл бурушпай, ойкуп кайкыган узун жолдун четиндеги асканын түбүндө отурушат. Ошо кезде Нарын дарыясы жактан чыккан эки киши бак-бак этес катуу сүйлөшүп, бир нерсе жөнүндө талашып бараткандай. Биринин сөзүн экинчиси укпай, катуу сүйлөшкөнүнө караганда урушуп келатышты алар. Алдыларына салып айдаганы эки каймал төөлөр да бири-бирине түспөлдөш болуучу. Курсагы ток жалгыз бото эки төөгө эркелегендей маң-маң басып, төөлөрдүн эмчегин алмак-салмак эмген болуп калат. Эки төөгө телинген ботонун көрүнүшү кооз, сонун, төөлөрдүн да көңүлдөрү ток, улам-улам ботону карап коюшат. Бото меники, менин каймалым тууган деп бирөө катуу кыйкырса, экинчиси андан бешбетер сөз жебей, көзүң сокурбу, карачы, бото менин каймалыма окшошуп турат, деп көкүрөк муштайт. Тайлак менин төөмө деле окшош, маңдайындагы кашкасына чейин окшош. Менин төөмдүн деле маңдайында кашкасы бар. Сеникинин кашкасы кичине, тайлактын басканына чейин менин төөмдүкүндөй. Төө аттуунун баары бирдей, маң-маң басышат. Сени сөз жебеген итчилигиң бар, андан көрө бийге калыстыкка баралык. Барса баралык, деди жаны кашайган малакайчан. Андан бир аз мурдараак дыбырата жамгыр жаап өткөн болчу. Тегененин ичи мунарыктай быткыл-быткыл күйүп кеткен адырлар үп болуп турган. Эр кошойдун айылына чейин жол ыраак, өчөшкөн эки адам жерине жеткенче жаш тайлакка убал болчудай. Өз ара бакылдашкан бакырлар асканын коңулунда жаандан корголуп отурган тестиерлерди байкабай өтүп кеткенде, алардын узун бойлуурагы селейген жолдошуна кеңешкендей карады. Мына бу кеңкелес чалдардын чатагын баатырга жеткирбей мен эле чечип бере алам. Сен кантип чечет элең? Жөн кой, бийге бара беришсин. Бийдин айылына жеткенче жаш ботону кыйнап алышат. Бул ишти мен эле бүттүрүп берем, деп узун бойлуу өспүрүм жолоочуларды көздөй чуркап. Акелер, токтой тургулачы, деп жетип барды. Эмне жумушуң бар, дешти токтой калган чалдар. Силердин бүтпөгөн талашыңар бар окшойт. Айткылачы, аны мен эле чечип берем. Ошон үчүн баатырдын тынчын аласыңарбы? Сен аны кантип чечет элең, балакай, деди экинчиси. Колуңдан келбеген ишти чечем деп кыйынсынба. Мен уктум, бул чатак оңой эле чечилчүдөй. Ой, балакай, сенин жашың канча да? Акелер, кеп жашта эмес, башта. Токточу, ушул балакайда бирдеме бар. Эр кошой кыргыздын оң солунун бийи. Ал калыстык кылбаса кимге барат элек? Бала дагы безилдеди. Мага айткылачы, талашыңар анча татаал эмес дей. Ушул балада бир мандем бар, өтө бышык экен. Айтып көрөлүчү, деп экинчиси аттан түштү. Ошентип эки адам балага калыстыкка турушуп, талаштын эмнеден чыкканын айтып киришти. Экөөбүз кошуна жашайбыз. Башынан чатакташкан жан эмес элек, бирок чатактын башы мына бул тайлактан улам чыгып жатат, деп баштады кебин аттан түшкөнү. Айта бериңиз, аке. Көрүп турганда экөөбүздүн бирден каймал төөбүз бар. Экөө тең бооз болчу. Ээрчишип оттоп жүргөндө биз аларга алыстан көз салып койчубуз. Бир күнү келип карасак, төөлөрдүн курсактары бошоп калыптыр. Экөө тең бир маалда төрөгөн окшойт. Бирок ортолорунда бир эле тайлак жүрөт. Бирөөсүн чөөлөр жеп кеттиби, же кимдир бирөө уурдап алдыбы белгисиз. Ботонун тарпында таппадык. Бирок эки каймалдын эмчектерин тели ээм көнүп алыптыр. Төөлөрүбүз да ботого эмчектерин эмизип, үйрүлүп турганын көрүп сүйүндүк. Чал токтоду. Айта бер, аке, деди бала. Ана мына бул эген берди курдашым тайлак меники. Аны менин каймалым тууган деп талаша баштады. Байкасам, бото менин каймалыма көбүрөөк окшошуп турат. Ботону менин төөм тууса талашам да. Ошондон бери тайлакты талашып жатабыз. Ботону мен туугам деп жарыктыктар айтпайт да. Экөө тең ботого үйрүлүп түшүп эмизип жатышат. Акыры талаш чечилбей турганына көзүбүз жеткендиктен бийге калыстыкка баратканбыз. Биздин чатакты баш бий чечпесе ким чечет? Бала мулуйду.
Мен билем, Баатыр айылында жок. Ал жолоочулап кеткен. Эки чал өкүнгөндөй селейди. Акелер, деди бышык бала. Бул талашыңарды мен оңой эле чечип берем. Арзыбаган жумуш менен бийге баратыптырсыңар. Андай кыйын болсоң чечип көрчү, дешти эки чал. Алар баланын айтканына көп ишенбей турушту да, пайгамбар жашка келген бизден чыкпаган акыл ушул селейген сенден чыгабы, деди өктөм чал. Бала камыраган жок. Асыл таштан, акыл баштан, акелер. Сен балакай эч кимибизге тартпагын, талашты калыс чеч. Мен эч кимиңерге тартпайм. Калысты кыла албасам ишиңерге кийлигишпейт болчумун. Азыр акелер, менин айтканымды кылгыла, деп төөлөрдү алыс айдатып ийип, тайлакты алып калган. Төөлөрдү алыс айдап кетишкен чалдар баладан көзүн албай карап турушат. Ошол кезде бала белине курчанган кыл арканды колуна алып, аны ботонун жоон санына оруп туруп, катуу толгой баштады эле, жаны ооруган бото баркырап боздоп жиберди. Бала жоон санга оролгон арканды дагы улам катуу толгоп жатат. Баркырап боздогон ботонун үнүнө адам чыдаар эмес. Ошондо эки төөтең ботону көздөй чуркап келатып, бирөөсү жолдо калганда, экинчиси жетип келип баланы жөөлөй, боздогон ботосуна болушкандай түр кылды. Бала кыл арканды чечип алып, алыстагы чалдарды чакырды. Акелер, көрүп турасыңар, мына бу чыдабай жетип келген каймал-төө ботонун өз энеси, тууган энеси. Тигил желинин эмизгени менен ботону туубаптыр. Карагылачы, ал кебелбей оттоп жүрөт. Бото өз баласы болсо кайдыгер калат беле. Акылман баланын калыстыгына ыраазы болгон чалдар төөлөрүн алдыга салып айдап жөнөшкөндө, көздөрү жайнаган бактылуу бото энелерин алмак-салмак эм кебелбей тайтаңдап ойноп баратат. Бала макоо чалдардан көзүн албай турганда, жогор жактан топ атчандын карааны көрүндү. Атчандар жетип келгенде, балдар чуркап барып салам айтышты эле, эр кошой аттан түшүп аларга колун берди. Жетин албай кетип бараткан чалдарды тиктеген Баатыр: "Чалдар менен эмне жөндө сүйлөштүңөр?" деп сурады. Селейген узун бойлуу тайманбай жооп берди. "Баатыр аба, чалдардын арзыбаган чатагы бар экен. Чечип бердим. Сизге калыстыкка баратышыптыр." Эр кошой кызыга түштү. "Калыстыкка мага баратса, сен кантип чатакты чечтиң? Бийдин ишине кийлигишкениң жакшыбы? Түккө арзыбаган талаш үчүн сизди бара кылбайын дегем." Эр кошой ого бетер кызыкты. "Айтчы, алардын талашы эмнеден чыгыптыр?" Жаш бала окуяны болгонунда айтып берди эле, эр кошой кадимкидей сүйүнүп, баланын көкүлүнөн сылады да анан барып: "Атың ким?" деди мээримтөгө. "Менин атым башында Ырай экен. Азыр Бишкек дешет. Эмне үчүн Бишкек деп чакырышат? Энем Кубул Бишкек менен Сабадагы кымызды бышып жатканда толгоосу келип, анан мен төрөлүптүрмүн. Кызык экен", деп жылмайды эр кошой. "Ошондон бери Бишкек деп тамаша кылып жүрүшүп, лакап атым Төл ат болуп калды, Баатыр аба. Азыр өзүм деле чычалабайм." "Кимдин баласысың?" деди акырында эр кошой. "Мен Жоо чалыштын небереси болом. Атам Кенен." "Өзүнүм турбайсыңбы, Бишкек Баатыр?" Баланын жүзү албырды. Эр кошой өзү Баатыр деп айтып жатса оңойбу? Бул сөз Бишкек үчүн батай эле. "Аман жүрүп чоңойсоң, элдин керегине жарай турган азамат чыгат сенден. Жоо чапканда мен сени жанымдан чыгарбайм. Бул талашты мен дагы чечип бере алмак эмесмин. Жоо чаап, эрдик кылыш үчүн жигитке көп өнөр керек. Тилегиңе жетесиң, уулум. Азыр жашың канчада? Эмдиги жылы бир мүчөлгө толом, Баатыр аба. Азырынча жаш экенсиң, жетилгин. Анан баарыбыз биригип калмактарды кууп чыгабыз. Ага чейин мен өнөр үйрөнгүм келет, Баатыр аба. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деп айтылып жүрөт го." Эр кошойдун ого бетер ичи жылыды. "Кандай өнөрдү жактырасың? Мени эмдиги жылы Орусияга жибериңиз." Эр кошой чоочуду. "Сен азыр жашсың, Орусияга барып эмне кылат элең? Айтпадымбы, Баатыр аба, жигитке 70 өнөр аздык кылат. А дегенде сарын огойлордун арасында жүрүп, курал-жарак жасаганды үйрөнсөм дейм. Жер көрүп, эл көрүп кагылганга не жетсин? Сарын огойлор орустарга аралаш жашайт дейт. Орустар өнөрлүү эл дешет го. Мен ойлоноюнчу", деп эр кошой баладан көзүн албайт. Балада бир касиет бар. "Сен жаш болуп жатпайсыңбы? Ал жака барам деп жоголуп кетсеңчи?
Соодагер Жакып Ногой жыл сайын сизге келип жүрөт. Ал бияка кынык алып алды. Кыргыздардан баалуу аң терилерди, дары дармек чөптөрдү эң арзан алып, ал байлыкка туйтунуп жатпайбы? Мен соодагерчиликтин да сырын билгим келет. Соодагер болгуң келеби? Мен соодагер болбойм. Тыйын санаган Ногой менен бит караган Сарт бирдей. Мен орустарга барып мылтык жасаганды үйрөнсөм дейм. Темир эритип, темир буюмдарды жасагым келет. Сиздин курал жасаган жакшы усталарыңыз жок. Эң кур дегенде кылыч жасагандын сырын жакшы билишпейт. Баланын акылына эр кошой таң калды да, көп мактабай турайынчы деди өзүнчө. Анчалык каалап турсаң, мен эмдиги жылы Жакып Ногойго кошуп берем. Ал сени дөөтү кармаган орустар менен тааныштырат. Сага өз баласындай көз салат. Рахмат, Баатыр аба. Курсагың ачкандыр, Бишкек Баатыр. Куржундан эт аш алып чыккылачы, деди эр кошой. Бишкек баланын жанынан кеткиси келбей турду. Курсагым ач эмес, Баатыр аба. Берекеси төгүлгөн жерде жүрүп ач калган адам акмак да. Тамакты үйдөн ала келесиңби? Биздин тегерек четибизде тамак аш толтура. Кайда ал толуп жаткан тамактар? Эр кошой таң калды. Курсак ачып, эң эле айлабыз кетсе, балык бышырып жейбиз. Балык адал тамак турбайбы, Баатыр аба? Балыкты кантип кармайсыңар? Чырпыктан чоо токуп, көк киримге чоо салабыз. Эртеси себеттин ичи балыкка толуп чыгат. Ичин жарып, коломтодогу жалпак ысык ташка бастырып, жалбыракка оруп туруп, үстүн чок менен көм салсак, чай кайнаганга жетпей бышат. Туздан сээп, сооган аралаштырып жесе, балыктай ширин тамак жок. Сен айтып жатсаң, мен дагы балык этин жегим келип кетти. Мындан бөлөк биз кекилик, чилге, коюнго тузак салабыз. Куш эттерин да тазалап, таш кордодо бышырса, жеп эле отургун келет. Айран сүт биз үчүн кеп эмес. Керек болсо кой эчки сайбыз. Тетиги четте турган азаматта сендей кыйынбы? Анын аты Ныша. Экөөбүз доспуз, тууганбыз. Айлакерлиги жагына менден да өтөт. Бери бас, Ныша. Сен дагы Сарыногойду ээрчип Орусияга баргың келеби? Мен Жунгариядан ары өтүп Манжугутайды көрсөм дейм. Жунгарлар менен Манжугутайлар сени кулдукка сатып ийсечи, анда эле курбадыңбы? Мен аларды алдап манжумун деп коем да, калмакчы азыраак тил билем. Манжугутай тилин билбейсиң да. Баатыр аба, мен аларды бат эле алдап коем. Мени бир жашымда кыргыздар уурдап кетиптир деп айтам. Тегим ким экенин айылдагы балдар айтып коюшту. Ошон үчүн качып келдим десем, манжулар сүйүнөт. Манжулар манжуну эч качан кордобойт дешти. Манжугутай арасында жүрүп, сен эмне үйрөнмөксүң? Биринчиден тил үйрөнөм. Манжуноёндун колтугуна кирип алып сырын тартам. Темир чарайнаны жаадын огу менен жаратканды үйрөнөм. Аскерлик өнөрдү билип чыгайын. Кол алдындагы элинин ичинде кеп жатканын билип сүйүнгөн эр кошой. Ныша, Баатыр, анда экөөңөрдү эки жакка жиберейинби? Экөөбүздү эки жакка жибер, деди Ныша бала. Биз 5-6 жылдан кийин эл жерге кайтып келип, сизге кошулуп, калмактарды кууп чыгабыз. Экөөңөр тең көсөм экенсиңер. Мактоо балдарды эркетип жиберди окшойт. Биздин эч кимге көрсөтпөй катып жүргөн казынабыз бар, Баатыр аба, дешти экөө бирдей. Алтын күмүшпү? Алтын күмүштөн да баалуу. Казынаңарды мага көрсөтпөйсүңөрбү? Сизден эч нерсе жашырбайбыз, Баатыр аба. Балдар эр кошойду көк асканын желке чениндеги оозу кууш үңкүргө алып барышты да, анын түбүндөгү жалпак ташты алышкан соң адамдын муштумундай оор жана кызгылт көгүш чулуу таштарды алып чыгышты. Эр кошой чулуу таштын бирин колуна алып салмактап туруп, бул эмне деп сурады. Бул кызгылт затты кан темир деп атаса болот. Булар чагылгандын огу, темирден оор, болоттон да бекем. Жаз келип жамгыр жааганда көктөн түшөт. Өзгөчө чагылган чартылдаганда таап алабыз. Бул кан темирден кылыч жасаса, кылыч таш кесет. Тулгаларды жыгачтай таарыйт. Аларды ширеткенди гана билиш керек. Мен Орусияга ала кетип, булардан кылыч жасай келип, сизге тартуулайм, Баатыр аба. Эр кошой Бишкек менен Нышаны бооруна кысты. Көсөм экенсиңер, кагылайындарым. Силерде эр азамат турганда калмактар бизге кеппи? Экөөңөрдү мага теңир жиберсе керек. Силерди соодагерлерге кошуп, айткан жагыңарга жиберем. Соодагерлерге бек табыштайм. Силер жоголбойсуңар, жүргүлө. Андан көрө төмөн түшүп, чоого отуруп тамак ичебиз.
эр кошойдун жүрөгү элеп желеп болуп кубанып турган. Аксынын алкым ченинде бышык балдар Бишкек менен Нышаага жолуккан күнү эр кошой Соңкөл жайлоосунан кайтып келаткан болчу. Ал жакта Улак менен Түлкү Баатырдын чакыруусу боюнча Бердикке Берен экөө бир жумадан ашык мейманчылап урмат сыйга карк болушту. Кабак жакта күнүмдүк жакырчылыкка чалдыккан Тынай менен Мааматкул дагы чакырылган экен. Керемет жайлоого Улак менен Түлкү кыргыз эрлери бекеринен чакырылбаганы сезилип турат. Кан жайлоодо жылкы жарыктыктар менен топоз тукуму батпайт. Жылкылар менен топоздордун көбү эр табылдынын элине таандык эле. Улак менен Түлкү Баатырда кой менен уй жарыктыктар көп болчу. Түтөктү көтөрө албай кулундар туйлап жыгылган улуу төрлөрдө топоздор камырабай оттоп жүрүшөт. Сактыкка кордук жок деп ойлогон Улак менен Түлкү Баатыр Кочкор тараптагы жылга жолдорго кароол коюшуп, кокус калмактар кирип келсе жоокерлер чабыша кетүүгө дап-даяр. Кулунтайдын эти казан толо кайнай, эртең менентен тартып баглан козулар үстү-үстүнө союлат. Чатыраган күн, чалкайган сулуу көлдүн жака бели бүт бойдон бетеге тулаң, каз өрдөк деген жүнүн жейт. Каркыра турналар менен тоодак койдой жайылып, жарыктыктар адам аттуудан коркуп, үркүп да коюшпайт. Чар тарабы жоодураган сулуу Соңкөл бейиштин төрү деп айтаарлык кереметке тунуп турган. Карк-карк эткен кыргыз баатырлары капарсыз, табияттын балдарындай муңу чыгып, чери жазылып жатты. Бал кымызга кызыган бектер Улактын боз үйүндө бейкам отурушкан чакта тили буудай куурган 3 жашар кыз Баатырдын тизесинен чыкпай, аны сакалынан сылай эркелеп жатты. Аны куурчактай жасантып коюшуптур. Кыз баланы чекесинен сүйүп, "Калыйпа, карлыгачты алып кеткилечи" деп Баатыр өтүндү. Бала укпасын деген сөзү бар окшойт. Наристе кыз кетери менен Улак кебин улады. Кайран эр табылдыдан калган жалгыз тукум ушул кыз бала. Эки эркегин качырып жиберди дешпеди беле? Кимдир бирөө сөзгө аралашты. Качып бараткан жаш балдар аттан жыгылып, жөө калганда карышкырлардын үйүрү жара тартып жеп кетиптир. Калган кийим кечеси менен тарптарынан улам таанышты көргөндөр. Меймандардын башы салаңдап, баары тунжурайт. Улак Баатыр кебин улады. Калмактар курчап келатканда эниси кызды койнунан түшүрүп алса керек. Кар үстүндө жаткан жеринен кимдир бирөө эңип алып койнуна катып койгон экен. Эр табылдыдан калган жалгыз тукум деп Улак Баатыр дагы бир жолу кайталады. Бердикке Берен узунуп сүйлөдү. Улак Баатыр, сен жалгызды асырай бер. Карлыгач 15ке чыкканда мен 7 жашар уулум Жаныбекке алып берем. Кыздын калыңынан качпайм. Бүгүнтөн баштап сен экөөбүз кудабыз. Кана айт, тилегимди кабыл алдыңбы? Улак Баатыр муңайды. Бердикке, мен сенден өткөн куданы кайдан табат элем? Сөз бүттү, калыңды оолабайм. Калыңсыз кыз болбойт, Улак Баатыр, деди эр кошой. Анча болду, калган сөздү уланталык, деди Улак Баатыр. Катагандардын сан жылкысын кантебиз? Анын баарын асырап бага ала турган эмесмин? Эр кошой сурады. Катагандардан тукум калдыбы? Кемпир чалдардан бөлөк бир аз майда бала чака бар. Алардын баарын өзгөнгө ашырып жибердим. Баш бий катары эр кошой бүтүм чыгарды. Бычылган жылкыларды бүт бойдон жоо чапчу эрлерге бөлүп беребиз. Калган үйүрлөрдү эл журтка тараталык. Багып, төлүн алып саап ишишсин. Кимге канчадан тиет эсептеп көргүлө. Баса бир үйүрдөй жылкыны Мааматкул байке менен Тынай алсын. Алардын тукуму көбөйгөнчө катагандардын жаш балдары жетилер. Бээлердин башы ээлериники, тукуму силерге таандык. Катагандын бээлери көп эле бар, деди Улак. Алардын баарын үйүр менен бөлүштүрөбүз. Жоо жакадан алып турганда жылкы тукумусуз боорубуз менен жылып калбайбызбы? Жылкы жарыктык жоокерлердин канаты да. Жоо келгенде эр табылды жылкылардын баарын ак талаага куудуртуп жибериптир. Аз болгондо жарыктыктар талоонго кетмек. Улак Баатыр санаасы тынгандай унчукту да. Төрлөрдө катагандардын топоздоруна жоонун колу тийбептир. Топоздорду канттик, баары жапайы болуп кетчүдөй. Эр кошой кобурады. Топоздор Теңир тоо койнунда тура турсун.
Аларды көздөгөндөй топосчулар табылар. Жоокерлерге да тамак аш керек. Кеңешип кескен бармагы оорубайт. Айыл ээси катары улак кыргыз эрлерин жаналык калбай сыйлоодо. Эч кимдин соң көлдөн кете турган түрү жоктой. Убадасы боюнча кийинки жылы эр кошой чыйрак балдар Бишкек менен нышаны соодагерлерге кошуп, Орусия менен Манжу Кытай тарапка жиберген болчу. Арадан 7 жылча мезгил өткөндө алар эл жерге аман-эсен кайтып келишти. Ошол учурда эр кошой Кетмен түбөнүн коңур өгүзү менен Толукка көчүп келип, жай турмуш өткөрүп жаткансыган. Бөлүнүп кетип жатышканда эки бала Кудай буйрса 7 жылдан кийин Таластын алкым чениндеги көк секиде жолугабыз деп болжошкон эле. Айткандай, ошо жылы, ошол мезгилде Кошойдун көк секиси деп аталган айдыңда конуп отурган туугандары Кенженикинде жолугуп, кучакташып көрүштү да, бир күнчө өргүп алышкан жаш жигиттер суу самыр аркылуу Толукка жетип барышты. Коңур өгүз, Кош Толук, Кошой бийдин жери экен деп аңыз кылган конуш суу самыр менен кең жумгалга чектеш. Толук бышыкчылыктуу чуңкур жер. Толуктан Сарыкамыш аркылуу жумгалга кирип барышса, Арамзанын быткыл тоолорун ашып эле суу самырга түшө калышат. Толуктун туш тарабы душман келе алгыс табыгый чеп, тоолор. Эр Кошой Толук менен коңур өгүзгө бекеринен байыр алган эмес. Жер соорусу Толуктан Чүйгө, Таласка кирип барса, керек учурда суу самырдын кара колу менен Кочкорго өтүп, андан ары Ысык көлгө чыга калат. Жумгал жагы ачык. Мал жандыкка жайлуу, Толуктун жерине аштыктан бышат. Жапайы алма, өрүк жана алча өсөт. 4 түлүк кышы бою кар тээп, оттоп, оңой менен жутка чалдыкпайт. Эбин тапкандар челектеп асел бал жыйнашат. Толукка көчүп келген эр Кошой мал жандыгынын башы артып, ал Камырабай бейкам жашап жаткансыйт. Кетмен төбө кең өрөөн, кыргыздар үчүн жер уртосу деп, аксыдан берки 3 тереке чейинки чөлкөмдө нарын бойлой Мааматкул менен тынай баштаган сарбагыштар ээлешкен. Мааматкулдун Болот, Темир деген уулдары тың чыгып, Наманган, Анжандан ары Кожент, Сүлүктүгө чейин тентип кеткен сарбагышты бирден терип чогултуп алган. Кудайандын айынан самтырап кор болгон Мааматкулдан дайын жок. Арка болчу эли бар, мал жандуу, бий атанат. Уулдары мыкты чыкса, атанын ого бетер баркы көтөрүлөт турбайбы. Жакын тууган катары эр Кошой менен Мааматкулдун мамилелери ысык. Бири-бирин урматтап, ал экөө кыргызга арка, акылдаша келгенде сөздөрү бир жерден чыгат. Анан калса акылман Мааматкул эр Кошойго күнүлөштүк кылбайт. Кошойсуз ал калмактарга кор болуп калаарын так билет. Тукум уругу кырылып, кепке кемтик болгон Мааматкул түк күткөн сайын жүрөгүндөгү эзелки кек анын кыялына тынчтык бербей, белектин кылганы өзү тирүү турганда көңүлүнөн кете турган эмес. Өзгөчө анын эки уулу Темир менен Болот бет келе калганда атанын кегин кайнатып, аны көкүтө беришчү. Бек ата, белектин душманчылыгы эсиңизден чыктыбы? Чыкканда чыкпаганда эмне кылабыз? Битке өчөшүп көйнөгүңдү отко салба деген макал бар. Кантелик, тууганбызда. Бир атанын балдар экенибизди эстен чыгарбайлык. Бу кепти кыракы Мааматкул уулдарын сынаш үчүн айтып жатат. Дагы кандай сөз чыгаар экен деп аңдыйт. Туугандыкты билсе, белек сизди кордойт беле. Жанына көчүп барганыбызда бизди ит катары көрдү го. Ошо жоругуну унуталыкпы? Белек жеке мен эмес, Талкан бийди да кордогон. Ал иттин кыргызга кылбаганы жок, унутпай калайын. Бирок айла жок. Андай болсо белектен кек алабыз. Кантип кек алабыз? Анын таянган тоосу бийик. Кол курап барып белекти чабалык. Маргашка жайсаң эми белекке жан тартпайт. Аны өлтүрүп таштасак да калмактар доо койбойт. Кыргыздар бириң өлүп бириң кал деп турган чагы. Силер ошондой деп ойлойсуңарбы? Кокус жайсаң белекке болуша кетсе, кыргыз калмак ортосунда жаңжал чыгат. Отко май тамызгандай болбойбузбу? Мааматкул чын дилинен кооптонду. Жайсаң азыр белекке жан тартпайт. Ага ушул тапта кыргыздардын чабышып турганы оң.
Кыргыздар кырчылдашып турса жаманбы? Аны мен деле сезип турам. Анда эмнеге кылчактайсыз? Чабыш керек белекти. Эр кошойго барып акылдашайынчы. Азыркы заманда оң менен солдун баш бийи эр кошой. Атасын кордогон белекти эр кошой жакшы көрүп турат дейсизби? Эгерде сиз тартынып турсаңыз, биз барып эр кошойдун уруксаатын алабыз, деп тайманбаган болот. Балдарым, деди Мааматкул, эр кошойдун уруксаатын алыш биз үчүн жетишсиз. Сурай турган болсок, эр кошой биз менен кошо кол курап барып белекти чапкандай болсун. Эгерде эр кошой белекке аттана турган болсо, улак менен түлкү Баатыр жана Бердике Берен анын тилинен чыкпайт. Белекке катылабыз деп өзүбүзчө барып, аны жаздым сайып албайлык. Эки уулунун айтканын эп көрүп турду Мааматкул. Кебиңди балаң сүйлөсө, анын эр жеткени деп ойлоп коет. Эр кошойдун айылына келген Бишкек менен Ныша тойдун үстүнөн чыгышкан эле. Би жакшы көргөн уулдары Жамансарт менен Момокондун сүннөт тоюн берип жатышкан кез экен. Улуусу Жамансарт 5 жашта болсо, Момокону 3төн өтүптүр. Чоочун кийимчен, чоочун атчан азаматтарды алыстан келатканда тааный алышкан жок. Ат жабдыктарынан баштап кийим кечелерине чейин өзгөрүлүп кеткен экөөнү араң тааныгандар дарбый түшүштү. Эрлердин ата-энелери кучактай жыгылып, баштарынан суу айлантып чачып, аксар башылын айтып жатышат. Көпчүлүктүн көңүлүн өздөрүнө буруп алган жигиттер басып келишкен бойдон дөңдөгө отурган эр кошой баштаган баатырларга салам айтышып, четтей бергенде эр кошой тура калып, ал экөөнү алмак салмак бооруна кысып, беттеринен өптү да: "О, айланайындарым, аман эсен кайтып келдиңерби? Мен силерди өзүм жиберип алып, канча жолу санааркабадым. Бишкек, сенден кабар алып турдум. Алды Нышадан ың-жың чыкпаган соң аябай коркуп жүргөн элем", деди Баатыр. Ныша тайманбай жооп берди: "Баатыр ава, мен жердин 7 катар түбүнө түшүп кетсем да 6 айлык дөөлөстөрдүн өксүк уулунча жер үстүнө аман эсен чыкмакмын. Коркок эркек үйүндө жүрүп деле кырсыкка чалдыгат. Сен Алтайга чейин бардыңбы?" дешти отургандар. "Ата бабанын эски конушуна кантип тийбей өтмөк элем. Жарым жылча тууган уруктардын сыйын көрдүм да, андан ары калмак ичинде 1-2 жылча жүрүп, манжугутайлардын арасына кире качтым. Эл жер көрүп, көзүм жакшы эле каныкты." Эр кошой баркылдады: "Азаматым, анын баары сенин колуңдан келмек. Эми көпчүлүк менен кенен-кесири учураш. Көргөн билген саякатың жөнүндө ал түндө кенен-кесири айтып бересиң", деди да Бишкекти тиктеди. "Сен неге унчукпайсың?" "Берген убадам боюнча көп эле өнөр үйрөнүп келдим, Баатыр ава. Үйрөнгөн өнөрүмдү сөз менен айта албайм. Аны иш менен көрсөтөйүн." "Туура айтат", дешти жаалдаган көпчүлүк. Эр кошой кытмыр жылмайды. "Мага деген белегиң болуш керек эле. Ала келдиңби?" "Белек жанымда, Баатыр ава. Азыр элдин көзүнчө берейин, сынап көрбөйсүзбү? Мүмкүн сизге жакпай калар." "Бишкек, белегиңди алып чык, эр кошой колуна кармап сынап көрсүн", деди улак Баатыр. Бишкек чуркап барып, мамыда байланган атынын канжыгасындагы куржундан кара болот кылычты алып келди. Кылычтын башы иймекей, бирок көрүнүшү кичирээк эле. Аны кошойго берип жатып: "Баягы сизге көрсөткөн кантемирден жасадым. Шилтеп көрбөйсүзбү?" деди жигит камырабай. Болот кылычтын сабы да темир экен, бирок ага аркардын мүйүзүн кийгизип коюптур. Кылычты колуна салмактай кармап, бий ары бери басты да, анан боз үйдүн жанында асылган темир тулганын жанына жакын келип, күч менен шилтеп жибергенде кылычтын мизи кетилген жок. Бирок тулганы чорт кыйып кете албады. Карап тургандар эмне дээрин билбей жымжырт. "Баатыр акеси, бул кылычың баягы мага көрсөткөн кантемирден жасалбаптыр. Кылыч өзүң эле буйрсун", деп аны Бишкектин колуна карматты кошой. Бишкек өзүнчө күлүп койду да, ошол эле тулганы кыйгачыраак шилтеп жиберди эле, ал кыйылып түштү да, кылычтын мизи кетилген жок. "Азамат эй", дешти отургандар жабыла. Бишкек эр кошойду тиктеди. "Баатыр ава, чынында бул кылыч сиз үчүн жасалган эмес. Кантемир жетпей баратканда буга бөлөк болоттон аралаштырып өзүм үчүн жасагам. Сиздики башка, өзгөчө кылыч.
ал кылычты жасаш үчүн мен 2 жылча өмүрүмдү бердим, деп кайра барып ат жабдыгындагы куржундан экинчи болот кылычты алып келип эр кошойго карматты. Бул кылыч биринчисинен узунураак, бирок ага өтө окшош эле. Эр кошой кылычты колуна алган бойдон денеси элеп-желеп болот темир тулгага шилтегенде, тулгак жыгашча таарылып калды да көпчүлүк чуркурай «Бали, Бали» деп кыйкырууда. Кошой ошол замат кимдир бирөөгө буйруду: «Жетелеп келгиле, тетигил нарды». Алып келинген лөктү чөгөрүшкөндөн кийин эр кошой бир эле шилтөө менен анын мойнун кыя чапты. Жаны чыга элек лөктү Баатыр жана бир жолу бел талаштыра шилтеди. Кылыч нардын ичек ардына чейин бата түшкөн болчу. Эл журт Бишкекти улам алкап, ызы-чуу асман жаңыртат. Бишкек алдыга өтүп жар салды. Мындан ары Кара болоттун аты эр кошойдун Наркескен деп аталат. Наркескендин курчтугу, бекемдиги эр Солтонойдун алмаз кылычынан кем калбайт. Баатыр аба, кылычыңыз кут болсун. Бишкекти көкүрөгүнө бек кысып, бетинен өөп жатып, эр кошой дагы бир ирет баркылдады. Ныша Баатыр, сенин эл журтка көрсөтчү кандай өнөрүң бар? Менин эл журтка көрсөтөйүн деген өнөрүм бир топ. Силер анын бир экөөнө эле күбө болгула, бирок таарынмай жок. Көрсөт өнөрүңдү, деди көпчүлүк. Ким мага каршы эр сайышка чыга алат? Тойдо эр өлүп аза күтөбүзбү? Деди кыйыктанган эр кошой. Баатыр аба, мага каршы эр Солтоной абам найза менен чыксын, ошондо көрсөтөм өнөрдү. Кокус өлүп калсаңчы? Деди таң калган эр Солтоной. Найзакерлик жагынан ага эч ким теңелчү эмес. Өлүп калсам мага кун жок. Сизге каршы союлчан чыгам, аба. Колуңа найза албайсыңбы? Дешти ар кимдер. Менин үйрөнгөн өнөрүм найзага каршы баканчан чыкканымда болуп жатпайбы? Ныша алдыга өттү. Эл ичи ызы-чууга тунуп, өз атын минип чыккан Ныша алдыда кебелбей бастырып жүрөт. Бир маалда кол сала бер дегендей ал башын ийкеди. Ачуусу келген эр Солтоной найза сунган бойдон качырып келип, Нышаны көкүрөктөн ары сайып кетээрде, ал аттын сол жагына ой берип, тушма-туш келген эрди каруу талаштыра муштап жиберди. Баатырдын найзасы колунан түшүп, жаны ооруган ал ээрге өбөктөй барып араң оңолду. Окуя көз ачып жумганча болуп, эл журт эч нерсе түшүнгөн жок. Ныша кыйкырды. Ким чыгат мага каршы кылыч менен? Согуш өнөрүнүн мыктысын үйрөнүп келген экен Ныша, дешип эл журт кужулдашып жатышат. Улак Баатыр, сиз экөөбүз эңишке түшүп көрөлүк, деди жанына жакын бастырып келген Ныша. Жүрөк заада болгон Улак Баатыр, эңишсе эңишип көрөлүчү, деп атына минди. Көпчүлүк ал экөөнүн көздөрүн алышпайт. Аттар тыбырчылай, алар бир аз аңдышып тоорушууда. Баатыр аба, деди Ныша. Улак Баатыр экөөбүз эңишке түшөлүк. Же болбосо өзү макул десе мени менен кылыч ташсын. Өмүрүндө биринчи жолу жүрөксүнгөн Улак Баатыр, элден бурда эңишип көрөлчү. Сен өзүң балекеттин баарын үйрөнүп келипсиң. Улак Баатыр менен Ныша ортого чыгышты. Минген аттары тыбырчылап ойсоңдойт. Экөө бир саамга чарпышып, аңдышып отурушкандын ортосунда Ныша шарт Улактын сол жагына чыгып, каруудан алган бойдон аны толгоп койдубу, айтор талуу жерин эзип таштады окшойт. Баатыр кокуйлаган бойдон өң алиттен кетти. Эгерде Ныша чын эле эңишкен болсо, аны ээрден сыйрып таштамак. Бир балекет немего эч жан түтпөйт, деп таарынгандай сүйлөп, ызага ичи кайнап жатат. Ныша согуш өнөрүн мыкты өздөштүрүп келгенин түшүнгөн эр кошойдун кубанычы койнуна батпайт. Анан оңойбу, жоопкерчилик заманда Ныша менен Бишкектин наркы бүтүндөй кыргыз журтчулугунун байлыгына татыктуу болуп жатпайбы? Ошо бойдон Ныша эл алдына чаап чыкты да ат ойнотуп нечен түрдүү тамаша көрсөтө баштады. Ал чурап бараткан аттын чандырына жармашып, кайра ээрге экинчи жагынан мине калып, ээрге тескери отурган бойдон эки жакка жаа тартат. Же болбосо жерге ыргытып ийген тыйынды оозу менен эңип кетет. Чуркап бараткан аттан түшө калып, кайра ага жармашкан бойдон эки жакка кылыч шилтейт. Бир маалда аттын тизгинин жыйып,
Булар мени үйрөтүп келген өнөрдүн бир эле чети, деди Ныша. Чындай келгенде мен жалгыз өзүм куралчан 100 жигитке татыйм. Колума тийген жалгыз союл менен жүздөгөн жигиттерди жыга чаап кете берем. Мен жерде туруп алып аткан таш жоого октой кадалат. Мээлеген жеримди жаза кетирбейм. Чекени мээлесем аткан ташым чекеге тиет. Согуш өнөрүнүн ыкмалары өтө көп. Кыргыздар караманча эле согушканды билбейт экенбиз. Мындан ары 5-6 жигиттер менен жортуулга чыгып, калмактардын жүздөгөн жылкыларын тийип келе беребиз. Адегенде мен өзүм жигиттердин баарын согуш өнөрүнө машыктырып алайын. Ким үйрөттү бул өнөрлөрдү сага? Дешти ар ким. Мындай өнөрдү калмактар башка бирөөлөргө үйрөтпөй калсын. Кытайдын түпкүрүндө эзелки эл бар дешчү. Бул өнөр ошолордон чыгыптыр. Мени үйрөткөн манжу карыя болду. Ал жөнүндө ал түндө айтып берейин, деди Ныша. Жакып соодагердин кербенин ээрчип Оренбург шаарына жеттим, деп баштады аңгемесин Бишкек. Ал жерде жашагандарды сарыногой дешет. Көбү кыпчакпыз деп да айтышат. Сарыногойбу же кыпчакпы баарынын сүйлөгөн тили бирдей, биздин эле кыргыз тилиндей. Үрп адаты менен тилдеринде айырма аз болсо да, кыпчактар сарыногойлорду татар дешип жектей турганын байкадым. Сарыногойлор мага көбүрөөк жан тартышты. Силердин азыркы жериңер 3 Алматыдан келгенбиз. Биздин тегибиз кыргыз дегенине көп ишене бербедим. Сарыногойлордун көздөрү көк, жүзү ак, чачтары саргыч болот. Адат салты казактардыкындай эле. Алар боз үйдө жашашып кой багышат. Жылкылары көп, сансыз десем болоор. Орустарды жек көрүп, капыр деп жийиркенишсе да, соода сатыгы, күнүмдүк турмушу аларсыз өтпөйт. Сарыногойлорго караганда кыпчактар казак орустарга жакын болушат. Алар орустар менен кыз беришип, кыз алышкандан качпай, казак орустарды тууганыбыз дешип, эркин сүйлөшө бергенин байкадым. Казак орустар кыпчакча да, орусча да эркин сүйлөшөт. Дин эле орус болуп кетпесе, алардын деле үрп адаты кыпчактыкындай. Орол тоолору менен Жайык суусундагы орус чек арасын коргогон жалаң казак орустар. Орус ичине барып жашаганда байкадым. Казак орустар кыпчакча сүйлөп жатса, аларды кыпчак экен дейсиң. Эгер орусча сүйлөп жатышса, нак деле орус турбайбы, деп ойлоп кетесиң. 5 жылдан кийин мени Чаныбек деген казак оруска кошуп беришти. Орус көпөстөрү, темир казган кенчилер, завод кармаган ак сөөктөр иштебесе деле казак орустарга айлык акча төлөй беришерин байкадым. Андан бөлөк казак орустар чарба күтүшүп, бай жашашат. Алар коргобосо орус падышасына эч ким баш ийбей калчудай. Качанкы бир заманда Эрмек деген казак орус Сибир Ибирди багындырыптыр. Мен Чаныбек аркылуу ак орустардын темир менен чоюн эриткен мештерин көрдүм. Куймакта эриген темир чоюн агып барып калыпка куюлат. Мештин ысыктыгынан анын жанында адам чыдап тура албайт. Темир эриткен мешке таш көмүр жагышып, алоолонуп күйгөн оттун үстү-үстүнө койдой, аттын башындай таштарды кошо жакса, таш жалбырттап күйгөнүн көрүп таң калдым. Силер ишенбей турат окшойсуңар. Мен өз көзүм менен көргөнүмдү айтып жатам. Темир менен чоюндун арасында алтын, күмүш да көп болот турбайбы? Калыпка куюлган темирден ар кандай керектүү буюмдар жасалат. Алардын түрлөрү өтө көп. Мени Жагор деген уста өзүнө шакирт кылып алып, көп нерсеге үйрөттү. Колунан көөрү төгүлгөн уста эле. Ысык темирге ченем менен суу сээп, аны накта болотко айлантуунун сырын айтты. Бир эле тамчы суу ашык куюлуп калса, болот мортураак болуп, тез сынат дейт. Болотту чыңдоону, ширеттүүнү мен жакшы өздөштүрүп калдым. Устатынан шакирт өтүптүр дегендей, Жагор иштеп жатканда мен андан көзүмдү алчу эмесмин. Өз баласындай көрүп, ал менден темирден кылайган сырын жашырган жок. Иштеп чарчаган кезинде чочконун майын жеп, арак ичкенди жакшы көрчү Жагор. Мас кезинде ал мени кучактай калып, чекемден сылайт да, «Борис, сен орус динине өт, өзүм тандап катын алып берем» деп калат. Мени жөндөмдүүсүң деп мактаганына караганда, өз кыздарынын бирин алып берем деп кыялданса керек. Кыздары көп эле.
Балтагай сары орус кыздар бош кезимде мага тийишип да калчу. Бир жолу мен ага өзүм менен ала барган кантемирди көрсөтсөм, колуна алып салмактап көрдү да тамшанып коюп, аны темирлердин атасы деп айтты. Кантемирлердин көктөн түшөөрүн ал дароо билди. Силердин тоолор өтө бийик. Жаз чыкканда көктөн кантемир жаайт деп камырабайт. Анын билбегени жок эле. Анан көпкө ойлонуп жүрүп, кантемирден кантип кылыч жасоонун сырын айтты. Аны кантип эритип, кантип чыңоонун жолун көрсөттү. Эриген кантемирге жерден чыккан болоттон кошпосо болбойт дейт. Мизи жагын жалаң кантемирдин өзүнөн жасап, кылычтын арка жагы менен сабына темирди көбүрөөк кош деп кеңеш берди. Морт болуп сынып калбас үчүн бул жарыктык кара болот менен мен 2 жыл бою алыштым. Улам жасап алып, кайра Жагорго көрсөтөм. Жасап алып, адегенде кылычты темирге салсам сынып калып жатты. Айлам кетип ыйлаган күндөрүм да болгон. Кантемирди чыңоонун жолун Жагор жанымда турбаса мен кайдан билет элем? Байкуш кыргыз өнөрдөн кур калып, тоо таштын арасында жүрө бериптирбиз да. Кылыч жасагандан башка эмнелерди үйрөндүң? Деп сурашты баятан бери ооз ачпай отургандар. Темирдин сырын билген адам андан каалаган буюмдарын жасай алат да. Мен азыр ичин сайлап мылтык жасаганды билем. Найзанын учун, жебенин огун жасаш ал иттен оңой. Аны кимдели болсо жасай берет. Баса, Эртеш жактагы байтактысында чебаныр абдан меш куруп темир эритет дешти. Темирден мылтык, жезден бисче айтканда төө мылтыктар жасаткан экен. Ал жасаткан төө мылтык 1-2 жолу атканда эле ысып кетип, жарылып калыптыр. Калмактар жасаган тез атар мылтык түккө арзыбайт. Мен көрдүм. Дарысын жасоо өзүнчө эле азап. Орустардын мылтыгы түтөтмө эмес. Алар октарга от коюшпайт. Төө мылтык чоюндан жасалса жакшы болоорун айтышты. Колунан көөрү төгүлгөн Бишкектен куну жок деп эр кошой ичинен кымылдап теңирге жалынат. Кебиңди эми сен улант, деди эр кошой Нышанга. Айта келсе, менин кебим өтө узак, бирок мен кыскарта чабайын, деп Ныша аңгемесин улады. Адегенде мен сасык калмактарды кантип алдаганымды айтып берейин. Кербенди ээрчип калмактардын ичине киргенде мен дароо эле Дорбо Жайсаңдын үйүнө кирип бардым да чала моңол тил менен мен ойрот баласымын, тууган уругумду издеп жүрөм дедим. Урууңду айт, кайсы жерликсиң, деди Жайсаң. Менде кайдагы уруу, туугандарым ким экенин да билбейм. 1 жашта экенимде энем экөөбүздү төлөстөр уурдап кетишип, Ала Тоо кыргыздарына сатып жиберишиптир. Энемди аябай сулуу болчу дешет. Ага кыргыздын Жакшылык деген кишиси үйлөнүптүр. Мен 2 жашка чыга элегимде энемди кара курт чагып өлөт. Кыргыздын Чүй деген жеринде кара курт деген көп. Чакканы кайтпайт. Жакшылык атам 2-чи жолу үйлөндү. Чын айтайын, эн атам мени уруп сокчу эмес. Мен 5 жашка чыккандан баштап ойноп жүргөн балдар калмаксың, калмак деп мени мазактай беришчү. Алар калмакты өлө жаман көрүшөт. Калмак деп шылдыңдап жаткан баланы мен уруп койсом, энеси келип мени көсөө менен аябай сабады. Ыйладым. Анан кимге арызданып барат элем? Ызаланып калган мен бир курдай ойноп келатып, баягы аялдын казандагы бышып жаткан этине уйдун богун салып жиберип качып кеткем. Баласы байкап калыптыр. Аялдын ери кармап алып, мени сасык калмак деп сабап жатканда атам Жакшылык мага болушкан жок. Ошондо мен чын эле калмак экенимди көзүм жетип, өз элимди издеп качып келдим, деп ыйлап ийсем, Жайсаңды мага боор оруп, мени малай кылып алды. Калмактар адамга күйүмү жок кара мүртөз эл. 1 жыл ичинде мен калмакча сүйлөгөндү жакшы үйрөнүп алдым да, андан ары манжу Кытайды көздөй кире качтым. Манжуларды кантип алдадың? Дешти кызыга түшкөндөр. Менин сөзмөр экенимди силер билбейсиңер. Ойдо жок окуяларды жамаштырып айтып, кимди болбосун ишендирип таштайм. Аларга барганда чала була сүйлөп, көбүнчө монголчо айтып, атам кыргыз, энем манжу кыз экен, деп жомоктоп кирдим. Энемди 6 айлык кыргыздар кармап алып, кыргызга сатып жибериптир. Энем мен 2-ге чыга электе өлүп калыптыр деп ыйламсырадым. Кийинки энем мени жек көрүп, энең Кытай, Кытайыңа кет деп тилдей берчү. Сураштырсам, энем Кытай эмес эле манжу кызы болуп чыкты. Кытайлардын падышасы манжу экенин мен ошондон кийин билдим. Кылым бузган Кытайды бийлеген манжулар кыйын калк турбайбы?
Кой, андан көрө тайекелериме кетейин деп кербенге кошулуп ооп келдим, деп айттым эле манжулар ишеништи да мени баласы жок чалдын колуна тапшырышкан. Аты Көсөл болчу. Тили үйрөнүп колунда жүргөндө түшүндүм. Чал жөн адам эмес, жаткан эле кенч экен. Менин аскер ишине өтө кызыктар экенимди байкап, мага ал согуш сырын үйрөтө баштады. Чалдын билбегени жок эле. Ал Кытай ичинде эзелки согуштун сырын билген, бир тайпа элдин ичинде көп жыл жашап, согуш өнөрүнө каныгыптыр. Мындан башка Жапан деген элде да 10 чакты жыл жүрүп келгем дейт. Оңду берди болуп, менин ичен сырдуу согуш өнөрүнө ошол чал үйрөттү. Үйрөнмөк тургай менин көзүм ачылды десем болот. Манжу кызын алып берип, мени бала кылып алам дечү. Бирок ал максатына жеткен жок. Себеп дегенде ал бир жолу мени Манжу түмөн башчысынын үйүнө алып барып мактай берди. Мен уялып отурдум. Бирок түмөн башчыдан уялган жокмун. Манжу Ноёндун кызматкерлери бүт ойдон эле бычылган Кытай эркектер экен. Манжулар аялдыкка моңгол бийкечтерин алаарын көп байкадым. Ноёндун катындарында бычылган Кытай көздөйт. Кенизектердин тартип бузгандарын байкаса, бычмалдар аларды сабай берет. Бийкечтер эрлерине караганда Кытай кызматкерлерден аябай коркушат. Жуңгар ойротторду манжулар бизден да артык жек көрүшөт. Колдорунан келсе манжу кытайлар жуңгарларды тып-тыйпыл кырып салышат деп ойлойм. Кыргызияга келериңде манжуларды кантип алдадың? Манжу Ноёнду мен алдаган жокмун. Ага чын дилимди айттым, деп Ныша тымыды. Манжулар өтө акылдуу калк. Жер жайнаган кумурскадай көп Кытайды басып алып, 100 жылдан бери башкарып жаткандар таптакыр макул эмес да. Аларды алдай албайсың. Мен Манжу Ноёнуна алардын талабына төп келе турган сөздү айтпасам, мени жанына жакын жолотобу? Мен Манжу Ноёндун минтип ынандырдым. Калмактар казак-кыргызга кандай душман болсо, алар силерге деле ошончолук душман. Эгерде кыргыз-казак биргелешип калмактарды өз жеринен кууп чыкса, Манжурияга качып келген жеринен силер кырып саласыңар. Калмактар биротоло жер жүзүнөн тукум курут болсо, алар ээлеген чөлкөмдөр Манжунун колуна өтөт. Андыктан мени элиме жибериңиз. Мен калмактар менен салгылашкым келет, деп түз айтсам, Ноён дароо ынанды да мени далга кагып мактады. Анан жараган ат мингизип, эли жериме кое берди. Бали, Бали, дешти сөз угуп отургандар. Ныша мырзанын баштан аяк кечирген аңгемесин кызыгып уктук. Азыр той шаанисин өргүү башталганча, мен жүрөк өйгөн дооматымды айтып калайын, деп Мааматкул дымыды. Мааматкул бекеринен кепке аралжы болуп жаткан жок. Анын жүрөк өйгөн маселеси бар деп ойлогон Кошой. Сүйлөй отур байке, деп ага сылык өтүндү. Эстен чыгарбайлык. Белек саткында көбүбүздүн кегибиз бар. Ал өч менин көкөйүмдөн өчпөй койду. Кыргызга кылган жамандыгын санай берсе сөз түгөнбөйт. Анын чыккынчылыгынан элибиз кырылып, калмактарга кул болдук. Тууган экен деп аны арка тутуп келген Талкан бийди басынткан. Белектен кордук көргөн бий көп узабай каза тапты. Аны арка тутуп келсем мени кордогон. Аны уккансыңар. Белек чыккынчылык кылбаганда табылдынын эли кырылбайт эле. Белек саткындын айынан кайран эрден ажырадык. Кыргыздын далай кыз келиндерин оңду солду сатып турганы үчүн белектен келген белек кыз деген макалды билесиңер. Намысына келген баатырлар баш чайкап буулугуп кетишти. Мындан ары белекти эркелетип жайына тим коелукпу же аны жазалайлыкпы? Дагы бир күнү калмактарды баштап келип, белибизди сындырып кетсе кантебиз? Өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман. Жоо аяган жаралуу дегендей, белекти бир жаңсыл кылбасак, элге тынчтык жок. Мааматкул дымыды. Бий, максат эле белекти чабышпы? Белекти чаап, башын кесип алсак болчудай. Бирок ага калмак боор тартса канттик, дешти баатырлар. Сөөгкө баткан кек элдики, баатырлар. Белекти чабалыкпы? Кошой чукул кайрыды. Белектин шиши толду, баатыр, деди Мааматкул. Мааматкулдун сөзү көпчүлүктү ойго салып, Кошой чечсин деп күтүп турат эрлер. Көл башынан бери белектин 5000 түтүн эли бар. Алар белектин аркасы менен тентибей эле калмактарга ымалаш жашап жатышат. Кошой олку солку болду.
5000 түтүн элдин көбү Алтайдан келген кыргыздар, деди Улак Баатыр. Кокус калмактар белекти колдоп кетсе кантебиз? Эр кошойдун сөзү жүйөлүүдөй чыкты. Өктөм эле Ныша. Ал капилеттен сөзгө аралашты. Манжуларга көп жерин алдырган Чебаныр абдан коркуп араң отурат. Ал азыр кыргызды бооруна тарткансып, биз менен чатакты ырбаткысы келбейт. Деги эле Коңтайчыга бөөдө жаңжалдын кереги жок. Ушул кезде Кашкария менен Турфан биригип жуңгарларга баш ийбей койду. Ал Тургай хан Тейиштин кичи уулу Тиеке Аппак хандын ордосунда бек атагын алып отурат. Ал уйгурдан катын алып очор бачар деп уктум. Биз чыгынып барып белекти чапсак, калмактар эгерим ага болушпайт. Кайра бириң өлүп бириң кал деп жөн болот. Баатыр аба, уруксаат бериңиз. Биз эртеңдерден белек жакты чалып келебиз. Чабыш керек белекти, деп ызырынды Улак Баатыр. Бердике берен Улакты кубаттады. Мааматкул абам туура айтат. Белектин шиши толду. Белекти чапканга мен каршы эмесмин, деди кошой. Бирок эр өлтүрмөй жок, ансыз деле кырылып бүттүк. Кызыл уук кылып мал жандыгын талап алгыла. О мийин, деп ата кылып жиберди Мааматкул. Бишкек менен Ныша баштаган 7 жигит тоңдон ары өтүшүп, Жетөгүз аркылуу түпкө чейин жер чалып жүрүштү. Чалгынчылардын ичинде Болот менен Темир жана Кошойдун тондуу баласы деп эсептелген 21 жаштагы Ташбалта дагы бар. Жигиттер Белек хандын айылына кайрылышкан жок. Бейкапар жүргөн кыргыз жигиттери экендешип, аларды кимсиңер деп сурап койгон жан болбоду. Жоо чабат деген ой санаасына кирбей, Белек караманча бейкам жатыптыр. Үйүнө кирип барып, өзүн уурдап кетсе деле сезе турган эместей. Өмүрүндө кылыч көтөрүп жоого аттанбаган Белекти чабыш текейден арзан, деп Ныша шылдыңдады. 3-чү күнү 700 чөө атчандар менен эр кошой Белектин айылына жакындап келди. Белектин даяр турган колу жок. 100 жигитчен Бишкек менен Ныша айылга түз эле кирип барышканда, аларды көздөй чаап чыккандар да болбоду. Күн чак түш чен эле. 100 жигиттин акмалап келе бергиле деп коюп, чалгынчылар Белектин эшик алдына келгенде, хан кайда деп өкүм унчугушту. Ханда эмне жумушуңар бар? Ал уктап жатат. Силер кимсиңер? Деп эшик кайтаргандар кебелбейт. 7 жигит сакчыларды торойто чапты да, Белек, эшикке чык, жоо келди, деп кыйкырышты. Сырт жакта кандайдыр жаңжал болуп жатканын сезген Жаркын боз үйдөн чыга калып чаңырды. Кимсиңер? Өлүгүңдү көрөйүндөр. Хандын үйүнө эмнеге уруксааты жок келдиңер? Торойто чабылган эшик кайтаргандарды аял түшүнбөдү. Бийкечти сулуу деп уктук эле, кейпи кетип калган го, деп Ныша аны камчы менен ээлигинен өйдө көтөрдү. Сакчылар, кайдасыңар? Жаркын кыйкырууда. Аялынын кыйкырганынан улам аземдүү кементай жамынган Белек эшикке чыгып, чоочун жигиттерди көрүп таң калды. Каракчыдай болуп айылга эмнеге келдиңер? Болот менен Темир хан сүрөйдү жигирди. Биз каракчы эмеспиз, жан алгычпыз, хан аке. Белекти алар курсакка камчы менен сайышканда Жаркын огу бетер жарылып кетти. Өлүгүңдү көрөйүндөр, кутуруп кеткенсип ханга кол тийгизишет. Ай жигиттер, келгиле. Катындын каргаганы жанына өтүп кетти окшойт. Болот жеңесин жон талаштыра камчы менен тартып жиберди. Камчынын уусуна чыдабаган Жаркын кан сийип жибергендей чыңырып жатат. Кыйрап жаткан жигиттерин көрүп, Белек алигиче эч нерсеге түшүнө алган жок. Эй, каракчылар, кимсиңер деп жатам. Хан аба, айтпадыкпы, биз жан алгычпыз. Азыр сени мууздап салып кете берсек, эч ким болушпайт. Болот жон талаштыра камчы салды эле, жаны ооруган Белек айбат кылды. Өлтүрсөңөр дагы ким экениңерди айтып, анан өлтүргүлө. Ханга да кол көтөрөбү? Сенин жаның бөлөктөрдүкүнөн таттуу, андыктан сени эл көзүнчө кыйнап өлтүрөбүз. Болот кайра бир жолу ханга, хан сүрөйгө камчы басты. Ансыз деле Белектин башынан куту учуп калган болчу. Баягы эрдемсиген сакчылар баш көтөрө алышпайт. Таяк жеп жаткан ханды көргөн алар дагы булар кимдер дегендей баштары маң. Ууру каракчылардан болсо мынчалыкка бара алышпайт эле. Маркашка жайсаң жиберген го деп бүшүркөшөт. Бу чөлкөмдө Маркашка менен Белектен өткөн машаяк жок да. Кыргыз болуп туруп, өз ханына да кол көтөрөбү?
деди дагы бир дөдөй чалышы. Камчы көтөрмөк турсун, биз хандын башын алалык деп келдик. Ныша кыйрагандарды мыскылдай ар бери басат. Туугандар эсептешип алышсын дегендей кыраакы Бишкек кебелбейт. Аңгыча дагы бир сакчы сүрөй тура калып качып жөнөмөкчү болгондо жетип барган Ныша анын кардын жара тартты. Биз силер менен тамашалашып жаткан жокпуз. Кимде ким кача турган болсо өз колум менен мууздап салам. Булар каракчылар эмес деген Белек сурады. Айтпайсыңарбы, кимсиңер деги өзүңөр? Кайсы күнөөм үчүн өз айылымда кордойсуңар? Эй, хан сөрөй, сенин күнөөң өз башыңан ашып кетти. Карачы, тетигили кыр жакты. Анык жан алгычтар ошолор. Эр кошой менен Мааматкул абаң сени менен эсептешкени келип отурат, деди Темир. Жаркын, күнүбүз бүтүптүр. Жан алгычтар келген турбайбы? Деп Белек онтоду. А кезде жоо келгенин билип, чоң айыл ичи чуручу түшүп калган болчу. Эр кошойдон чабарман жетип келип, Белек менен анын зайыбын чакыртып жатканын айтты. Баскысы келбей кетенчиктеген Жаркын кайрадан камчы жеп алды да жорголоп баратып, «Айланайындар, ура көрбөгүлө!» деп жанталашууда. Эсиңде барбы? Биз Мааматкулдун уулдары Болот менен Темирбиз. Кайны деген жеңенин төшүн айра чаап сабайт. Жазаңды дагы ала элексиң, канчык, деп Жаркынды демитип коюшат. Шөмтүрөгөн Белек топко салам айткан болду. Эч ким алик алган жок. Жаркын жакын келип жүгүндү. Аны да эч ким алкабады. Мага ырайым кылбайт деп түшүндү Белек. Белек, деп заңк этти эр кошой. Биз ушул жерден эле айылыңды чаап, мал жандыгыңды олжолоп, өзүңдү мууздап кетсек болмок. Эч ким сенин кунуңду доолай албайт болчу. Мааматкул байкем экөөбүздөн өткөн жакын тууганың жок. Бирок намысың кетпесин, түнү бою кол чогулт. Урушаар эркектериң болсо эртең майданга келишсин. Кырчылдашып көрөлүк. Мүмкүн сен жеңерсиң. Дагы айтам, алдыга алмактан жардам сурачу болбо. Анан жигиттерине буйруду. Жылкычы, койчу менен уйчуларга айткыла, мал жандыкты кочкорду көздөй айдашсын. Баса бөтөн уруулардын мал жандыгына тийбегиле. Жалгыз Белектин гана байлыгы таланат. Айылдан бир дагы адамды сыртка чыгарбагыла. Белектин өзү барымтада, аны жакшылап кайтаргыла. 100 чакты жигит Белектин чоң боз үйүн колдошуп келип, кошундун алдына орнотуп коюшкан. Анын катарында дагы 5-6 үй тигилди. Төшөнчү орун камдап, казан аяк көтөрүп чуркаган аялдар дагы көп. Ныша, деп эр кошой буйруду. 16 жашка чейинки сулуу кыздар менен жаш келиндерди өзүнчө жыйнагын. Аялсак Ныша дароо кетти безилдеген бойдон. Ошону менен мал союлуп, казан асылып, кошун ичи будуңчаң. Белек менен Жаркын экөөнү боз үйгө камап салышкан. Алардын үстүнө эч кимди киргизишпейт. Башы каңгыраган Белек эртең эмне болоорун ойлогусу да келбей, бир эле күндүн ичинде бечара болуп калганымды карасаң, деп муңканат. О, мал төкмөл дүнүйө деген ушул экен да. Эстей келсе кыргыз алдында күнөөсү бар. Анын баарын калмактан коркконунан жасабады беле. Эр кошой менен Мааматкул аны түшүнбөйт да. Тагдыр маңдайга жазганды көрөрмүн, тобокел. Акыры башка бир өлүм. Күндүн муруту чачырап келатканда, жогорку жетөгүз жактан кошундун карааны көрүндү. Буктурмага коюлгандар алардын өткөрүп жибергенден кийин Бишкек менен Ныша баштаган 100 жигит аларды көздөй ат койду. 100 жигиттен бөлөк жоо жок болсо, бизди эмнеге чакыртты дегендей бастыра беришти эле. Арт жактан «Жанкороз, жанкороз» деген ураан жаңырды да, 100 жигит Белектин кошунуна ителгидей тийип, кол аларды жайпап кетишкен болчу. Белектин жигиттери тоодактай тоңкоюп кулап жатышат. Бир чайгайнамга жетпей алардын жоо жарагы алынып, баатырлардын алдына айдатып келишти. «Айылды бүт бойдон чогулткула», деп өктөм унчукту кошой. Урушуп көрүү санасына келбеген Белек шөмтүрөй жүдөп, баатырлардын алдында турат. Ага эч ким тамак берген эмес. Курсагы да ачка. Тамак ичкиси келип жатканын эстеп, өзүнүн жини келди. Мени өлтүрүп коюшабы? Түндөтөн бери ушул санаа анын мээсин чагууда. Жан деген таттуу турбайбы? Карасаң,
Менден мурда хан атагын алган Байболот деле калмактарга моюн бербей кутулуп кетпеди беле? Ал деген көк жал турбайбы? Коңтайчыга тең ата жүрдү. Анын алдында ийменчи да эмес дешет. Байболотчо баатырдык көрсөтүп өлүп калсам, ысымым эл оозунда калбайт беле. Эми чыккынчы белек атыгат экенмин. Тукум урукка доо кетти да. Белек, деди эр кошой, ага боору ооругандай. Кече эле сенин айылыңды чаап, мал жандыгыңды талап кетсем жарашмак. Өзүңдү жара тартып таштасак, сенин кунуңду ким доолайт эле? Ордуңа хан деп Коңтайчы башка бирөөнү коймок. Айткам сага, сенин кунуңду кууп алчу жакын туугандарыңа кылбаганды кылдың. Ким сага агарат? Көрдүңбү? Болушаар элиңде жок калыпсың. Мааматкул топ алдына чыкты. Эр кошой, баш бий катары жеңиш сеники, намыс биздики. Азыр өзүңдөн бир иш сурайын, ошону бүгүн мага бер. Сураганыңды алгын, Мааматкул байке, жолуң улуу, деди ал. Бирок Мааматкулдун сураганы эмне экенин аңдаган жок. Анда эле хан Сүрөйдү бүгүн өзүм жазалайм. Эл журт күбө болуп турсун. Иттин күнөөсү башынан чоң. Эл журт Мааматкулдун оозун тиктеп унчугушпайт. А дегенде мобул канчык жазасын алсын, деп Мааматкул жаркынды көрсөттү. Калмактардын колтугуна кирип алып далайды кылган ушул сойку. Анан Белектин желдеттери бүт келсин, чакыргыла бул жерге. 20 чакты жигит келип катар тура калганда, илгери Талкан бийди көтөрүп чаап, Белектин бутуна жыккан ким? Биз элек, деп далдайган Эйкарам алдыга өттү. Жаштары 40ка барып калгандай. Анда эле 2 итти өлүмгө буйрам, деп кыйкырды Мааматкул. Элдин куту Талканды залаган арамдарга айоо жок. Хандын буйругун аткарганбыз. Бизде эмне күнөө, аба? Белек, кулдарга буйрук бердиң беле? Айтчы, кандай жазалайык дөбөттөргө? Денеси өлүп калган Белек. Өз билгениңди кыл, Мааматкул аба, деди кебелбестен. Өз билгенимди кылсам, дөбөттөргө өлүм. Буйрукту ким аткарат? Мен аткарам, деп алдыга Ныша чыкты. Денеси өлүп калган жас оолдор өлүп калабызбы деп ишене бербей, тургандын ортосунда экөөнү тең белине чейин чечинтип таштаган Ныша көз ачып жумганча алардын кардын туурасынан жара тартып таштады. Көк ичеги карды чыккан байкуштарды эч ким дит багып карай албай, көпчүлүк дымыды. Буйрук боюнча Белектин 3-4 желдеттери калмакча жазалангандарды шыйрагынан сүйрөп кетишти. Мен Белектин үйүнө келгенде Мааматкул мейли мээниткүл келатат деп шылдыңдаган ким эле? 4 жигитти алдыга түртүп жиберишти. Төртөөнү тең жазалайынбы? Деди ыкыс берген Ныша. Дели анын тартына турган түрү жок. Бу төртөөнү Белек өзү жазаласын. Ошондо гана анын күнөөсү жеңилдейт. Мааматкул оюн улады. Белек, колуңа бычак алып, төртөөнүн тең кулактарын түбүнөн шылып ташта. Эгер даай албасаң, өзүңдүн кулагыңды түбүнөн шылып таштайбыз. Белек шарт жигиттердин кулактарын шылып алды. Эркек экенсиң, деп шылдыңдады Мааматкул. Белек кандай жазалат дегендей, эл журт Мааматкулдан көздөрүн алышпайт. Эл менен иши жоктой ал казык алдырып келип, жерге белине чейин кактырды да, анан казыктын башын жакшылап учтатты. Кылгылыктын баарын кылган. Мына бу жаркын шуркуя. Буура мерген мунун сөзүн 2 кылчу эмес дешет. Кана жигиттер, көтөрүп келип казыкка отургузгула. Көтөн чучугунан кирген казык бийкечтин оозунан чыга түшкөндөй болсун. Баатыр аба, койсоңчу, деди эр кошой. Койбойм, этпейм. Казыкка отургузгула шермендени. Далдайган 2 жигит чучуктай чыңырган жаркынды талтайтып көтөрүп келатышат. Чыңырган ал казыкка жеткенде эстен танды. Эл ичи жымжырт. Табасы канган Мааматкул кыйкырат. Кое бергиле шермендени, мен аны опузалагам. Кезек Белекке келгенде Мааматкул аны шылдыңдады. Хан, жазаңды өзүң айтчы, жашагың келеби? Кимдин эле өлгүсү келсин? Эр кошой Мааматкулдун кулагына шыбырады. Жөн койчу байке. Жөн койбойм, баатыр. Белектен өч албасам көксөөм суубайт. Мааматкул баатырларды карады. Эр табылдынын каны үчүн өлүм, деди улак баатыр. Кеминде кырылган эрлердин каны үчүн, хан Тейиштин каны үчүн өлүм, деди эр Солтоной.
Алакчындын каны үчүн өлүм, деп кыйкырды Бердике. Эр табылды үчүн өлүм. Кетмен төбөдө нечен сулуу кыз келиндерди күңдүккө саткан белек, өлүм, деп кыйкырды Түлкү Баатыр. Болбой калды дегендей эр кошой өйдө болду. Баш бий деп мени өзүңөр шайлагансыңар. Анда Белекке өлүм жазасын мен берем. Өлүмдөн башка жазаны ойлоп тап, Мааматкул байке. Мен Белектин канын кечтим. Туулган арасында сөөгөчтүүлүк калбасын. Бу саткынды сен өлүмгө кыйбасыңды билген Баатыр. Ошондуктан Белекке башка жаза берүүгө даярмын, деп Мааматкул өзүнүн эки уулу менен Нышаны чакырып, кулагына шыбыраганда алар Белекти четки боз үйдү көздөй айдап жөнөштү. Боз үйгө кирген Белекти бир топтон кийин сыртка алып чыгышты. Алдыда кетенчиктеп, баскысы келбеген аял келатат. Кооз кийинген, эли чекчен аялды адегенде эч ким тааныган жок. Кийими көп коошпой, араң басып келаткан Белекти тааныгандар күлүп жиберди. Белек экен, шумдугун кургурдуку. Жаңы келин, баатырларга жүгүнгүн, деп Ныша аны жонталаштыра камчы салды. Эки жигит аны желкесинен ныгырып жүгүнтүп жатышат. Жет өмүрү жерге кирген Белек: Мааматкул аба, ушундан көрө өлгөнүм оң, мени өлтүрүп эле ташта, деп ыйламсырады. Ашырып жибердиңер, сөөгөчтүүлүк калды, деп эр кошой ордунан турган бойдон басып кетти. Мөлтүрөгөн 9 сулуу кыз алдыга келгенде, олжолорду мен бөлүштүрөм, деп эр Солтоной өйдө болду. Эң эле сулуу деген 16 жашар кызды четке бөлүп, бул эр кошойдун энчиси, деди ал. Андан кийинки экинчи кызды Олжагасы, деп азыктардын бычманына берди да, калганын тарата баштаганда мен олжа албайм, деп четке чыга берди Бишкек. Ошол замат анда мен алам, деп аял саак Ныша колдон жетелеп кетти. Албайм дегендердин ичинде эр кошойдун тонду уулу Ташбалта дагы бар болчу. Мына бул кызыл чийкил кыздын аты Супкана экен. Белектин байбичеси Салмакеден туулуптур, деп олжо бөлүштүрүү башталганда эле Мааматкул четке жетелетип кеткен. Салмакеден туулган кыздан жаман бүлө чыкпайт деген Мааматкул кыздын калың үчүн деп Белектин олжого бараткан жылкыларынан 40 кыл куйрукту кайтарып берген дешет. Үйүнө барганда 15 жашар Супкананы уулу Темирге алып берип, андан атактуу черикчи туулган деп айтышчу. Олжо кыздардан кийин эр Солтоной катыны жок жүргөн эрлерге жубандарды да таратып берет. Жолдо келатканда эр кошой Мааматкул агасына күңкүлдөдү. Тууган арасында сөөгөчтүүлүк калды, Мааматкул байке. Мааматкул кебелбеди. Катын деген лакап ат мындан ары алардан калбайт. Бугу элин көбүнесе кулдары бийлейт, деп Камырабай жооп берди. Белекти баш көтөргүс кылышкан жигиттер кат-кыра күлүп, шартылдата бастырган бойдон кызарттын белин ашып түшкөндө кең жумгал жатыптыр чалкый. Көңүлдөрү ачык, биринен бири сөз талашып эргип алышкан эле жигиттер. 100 жигиттин көмөгү менен капканын оозунда калмактарды тып-тыйпыл кыргандан кийин Белектин сынышы арка кыргыздары үчүн экинчи чоң жеңиш эле. Калмактар Белекке болушкан жок. Мындан ары кыргызга кысым кылбай, кошуна катары тынч жашагылары келди окшойт. Жигиттердин ичинен улуурагы Нышага эч кимиси өйдө карап сөзүнө аралжы болушпай, Болот менен Темир одону тамашага аралашкысы келбегендей түр берет. Топ жигитти саяктан чыккан Баатыр Түлкүнүн 18 жашар уулу Карагул конокко чакырган. Алар кызарттан өйдө карай Соң көлгө түшүп кетишмек. Ушул жерден Ныша Бишкек менен Ташбалтага тийишти. Силерди жигит деп ким айтат? Бекер жерден олжо кыздан баш тартып чыга бердиңер. Албай турганыңарды мага айтып койгонуңарда энчиңерди кошо алып 3 катындуу болуп калат болчумун. Ой катын-поз, көбүбүз бирден аялга жетпей жүрсөк, сен жашабай жатып 3 катындуу болгуң келеби? Баары жыргап күлүп калышты. Күлүп алышсын дегендей Ныша унчукпай барып суроо салды. Бу дүйнөнү жыргалы эмнеде? Бишкек озунуп жооп берди. Сенин оюң боюнча дүйнөнү жыргалы аялдабы? Андан бөлөк дагы эмнеде? Дүйнөнүн жыргалын ар ким өзүнчө түшүнөт, деди Бишкек. Ширелүү тамакка тоюп алып,
Анан сулуу келинчек менен эзилише төшөктө жатсаң, андан өткөн жыргал барбы? Бейиш аялдын таманында дегенби пайгамбарыбыз. Жарык дүйнөнү кооздоп, эркектин кумарын жазган сулуу аял деп түшүнөм. Эгерде Теңир мага бийлик берсе, кыргыз казак болобу же калмагыбы, айтор өзүмө туш болгон бийкечтердин баарына үйлөнө берет элем. Сулуу аялды көргөндө көмөкөйүм өрттөнүп чыдабай кетем. Каным оргуп башыма чыгат. Эмне үчүн мен калмак, манжу, Кытай дегендерди аралап көп жыл жүрдүм. Көп тил билген эркек көп аялдын дилин таба алат. Мен билгени ойроттун бийкечтери сулуу болушат. Кудай тилекке жеткирсе, ойротторду чаап бүткөндө бир коро кыздарын катындыкка алмакмын. Эй, шордум, бир коро бийкечке ээ боло аласыңбы? Анда эле тирүүлөй тозокко түштүм дей бер. Бишкек шылдың кылды. Ныша моюн берген жок. Мен катындарымды манжу ноёнунча Кытайдын бычылган эркектерине кайтартып коймокмун. Жигиттер кат-кара күлүп баратышат. Нышанын айтканы анчейин тамаша болгону менен ал дилиндегини айтып жатты. Күлмүш болуп көңүл жубаткан Ташбалта муңайды. Теңир деген аял менен эркекти адамзаттын тукуму үзүлбөсүн деп жуп жараткан. Кыз жигит сүйүшүп жүрүп кошулса, андан өткөн бакыт болбойт. Ал эми ашык болгон бийкечке жетпей калсаң, накта таалайсыздык деп ошону айт. Мындан ары мен үй бүлө курбай жалган дүйнөдөн так өтөйүн деп чечтим. Эмне үчүн? Дешти бакашакка түшкөн жигиттер. Анын сырын силер билбейсиңерби? Ташбалта көпкө дымыды да анан барып аңгемесин улантты. Мен эр кошойдун тондуу уулумун. Атамды жакшы көрөм, бирок эр кошой мени бактысыз кылып койду. Эмне дейт? Билбесеңер, анын сырын түшүндүрүп коеюн. Эр кошой жаш кезинде гендер экөө мени таап алышыптыр. Тилим чыга элек 1 жаштан өткөн кезим болсо керек. Гендер эңип алып досу кошойго бериптир. Мени калмак чоң энем Үрүмжан багып чоңойтту. Эч нерседен кем карч кылышкан жок. Эркелетип, эсиртип чоңойтушту. Чоңойгон сайын тең туш балдар уруша кетсек эле кулсуң деп жектеп калышчу. Билсеңер, жаш балдардан өткөн таш боор эч ким болбойт. Уккан сайын мен алар менен мушташчумун. Ал тургай көбүн сабачумун. Арызданып энеме барсам, ал мени сооротот, кээде туруп ыйлайт. Байкасам, кул деген ат Азезилдей ээрчип алыптыр. Мен өзүм көнүп да калгам. Сурамжыласам, менин тегимди эч ким билбейт экен. Түбүм казактыр же калмактыр, балким кыргыздыр. Эс тарткан сайын кул деген сөзгө көнүп, бышы кулак болуп чоңойгом. Бирок мындан 2 жыл мурдагы окуя көкөйүмдү кести. Арданганымдан өлгүм келет. Эр кошойду жаман көрө баштадым. Себеп дегенде ал таап албаганда ай талаада жатып өлмөктүрмүн. Же ит куш жеп кетмектир. Анда мен мына бу азаптуу дүйнөдө жашамак эместирмин. Жаным оорумак эместир. Ташбалта бастырып баратат. Жаалы чыккан болот. Сени ыза кылган ким? Азыр эле анын сазайын беребиз. Анын сазайын эр кошойда бере алган жок. Ал кишиге силердин тишиңер өтпөйт. Чатак ашыктыктын айынан чыкты. Айта бер, дешти баары жапырт. Мен каба саягынан чыккан качканак баатырдын небереси Бостеринин кызы Нурияга ашык болуп калдым. Ал дагы мени жакшы көрчү. Ашыктык деген дарттан өткөн азап жок. Ал күйдүргү оору сыяктуу жаныңа тынчтык бербей кыйнайт да турат. Ага чалдыккан киши оңой менен айыга да албайт. Нурия экөөбүз сүйүшүп, эзилишип жүргөнүбүз жөнүндө кыздын атасы билип калыптыр. Бир курдай айлуу түндө Нуриянын айылын көздөй бастырып келатсам, Бостери экөөбүз бет келишип калдык. Акмалап, аңдып турса керек. Салам айтсам, алик албастан эле: "Эй, арсыз кул, мындан ары айылыма жолобо. Сендей тексизге кызымдын колун карматпайм", деп ызырынды. Ызага чыдабаган мен Бостеринин жүрөгүнө канжар малып качып кетсем деле болмок. Атам эр кошойду аядым. Атамды бекер жерден доого жыккым келген жок. Мен качып кеткен күндө да чатакка эр кошой кабылат да. Ал оң менен солдун баш бийи. Анан мендей кулу эр өлтүрүп качып кетсе, башынан куту учпайбы? Мен ачуумду араң тыйдым да үйгө келип бүк төшөп жатып калдым. Эки жака да бастыргым келбейт.
Чоң энем жанымды койбой сурап жатып сырымды билип алган. Көрсө, ал атама баарын айтып коюптур. Менин уулума кыз бербей көрсүнчү, деп качканактын айылына жетип баратта кыздын кулун өзү сурайт. Бостери: кулуңа кызымды бербейм, чапсаң айылымды чаап ала бер, деп көшөрөт. Эл өзүнүкү болсо, анан эр кошой башы менен Бостеринин кызын тартып кетмек беле. Айтор намысы күйгөн атамдын айласы кетет да, ак сакал көк сакалдарды баш кылып куда жиберсе да, кыздын атасы ынабайт. Жуучулар барып Бостерини тил алдыра албаган соң, мен ого бетер арыма келдим. Кул экенимди анык түшүндүм. Көрсө, ошол кезде Нуриянын кайыны бар экен. Бостери казактын улуу жүзүнүн баатыры, жетимдер деген 40-ка жакындап калган кишиге сөз берип, калыңын жеп коюптур. Баатыр жетимдер Тооке өлгөндөн кийин улуу жүзгө хан болгон Жолборс бийдин досу болуп чыгат. Эр кошой айылынан кетээр менен Бостери баатыр жетимдерди чакыртып, Нурияны токолдукка узатып ийет. Кыз буркурап ыйлап аттанбай туруп алганына эч ким карабайт. Мен бүк түшүп жаткан абалыма жаны ооруган кошой атам улам соороткон болот. Катын өлсө камчы сап, кайра төшөк жаңырат. Башыңды көтөр, мен сага сулуу кыз тандап алып берем. Бийдин кызына үйлөнөсүң, деп сооротту. Ошондо мен эрксизден эр кошойго айтып жибердим. Ата, убара болбоңуз. Мен мындан ары дүйнөдөн так өтөм. Өзүмө ант берип койдум. Антпе, уулум, бу дарттан акыры жүрүп кутуласың. Унутулбаган, суубаган эч нерсе жок. Аял алып балалуу болгонуңда өмүрдүн кызыгы башталат. Сүйбөгөн аялдан сүйүктүү балдардын атасы болосуң. Ата, тукум уругум кул аталып калышын каалабайм. Мындан аркы өмүрүмдө сиздин кылычты чаап, сиздин ар намысыңызды коргоп жүрүп өтөм. Менин таянар тоом, сыйынарым жалгыз сизсиз. Таштай бекем кайраттуу адам экенине карабай, атамдын көзүнөн жаш тамганын көрүп ичим ооруду. Менин ашыктык дартым өзүнүн боомго болгон махабатын эске салдыбы, неси болсо да экөөбүз кучакташып алып эзилише ыйлап жаттык. Атамдын жүрөгүндөгү жараны тырмап алганымды сезип, дароо ордумдан туруп кеттим да, ошол бойдон эч бир жанга сыр алдырган жок элем. Бирок ашыктык дарт эси көөнүмдөн кетпей койду. Жатсам да, турсам да, мени ээрчийт да жүрөт. Эң кур дегенде көрүп келейинчи деп казак баатыры жетимдердин айылына учуп кетким келет. Жетимдердин эли журту Кара Тоо жакта. Кайдоол баатырдын тукумдары жашаган жерде дешет. Калмак качан жеңилет деп күтүп жүрө бербей, бир күнү жалгыз эле аттанып кетсеми деп ойлойм. Кыргыз эмне келдиң? Деп жетимдер кайра мени өлтүрүп таштаса, мага сооп болбойт беле. Таш балта сөзүн бүтүрдү да, унчугушпай бастырып баратышканда болот бүтүм чыгарып салды. Караколдун үйүндө 1-2 күндөн ашык конбойбуз. Андан көрө Кара Тоого барып, Кайдоол баатырдын тукумдарына жолуккан болобуз да, андан соң жетимдер баатырдын айылына кирип барып Нурия карындашка учурашабыз. Таш балта ашык кыздын көзүнөн учуп жүргөндүр. Казактан сулуу кыздары жагып калса, ажеп эмес. 2 иштен 1 иштеп, таш балтаны үйлөнтө келербиз. Болоттун пикирин баары жактырып, айткандай эле топ жигит 5-6 күндөн кийин казак элин көздөй аттанып кетишкен. Сапарга темир гана кошулган жок. Атасы Мааматкулдун дегени боюнча, ал Белектин кызы Супканага баш кошуп, айылдан чыга албай калды. Буйрук тагдырга айла жок турбайбы? Казак элине барганда баатыр жетимдер таш балтаны жанынан чыгарбай, ал экөө көп жылдар бою бири-бирине тээк болушкан дешет. Эмки сөз ошол жөндө болсун. Кайдоол баатырдын кенже уулу Эшмат туугандарын жан алы калбай тосот да, 2-3 күндөн кийин баатыр жетимдердин айылына баштап барыптыр. Кыргыздар келатат деп казактар түрүлө тосушуп, элин сагынып, кусалыгы арткан Нурия дегенде туш келген кыргыздарды бирден кучактай калып ыйлай берет. Акыры мейман ичинен таш балта ашыгын көргөндө эстен тана жаздап барып экөө кучакташып калышат. Мууну бошогон Нурия адегенде таш балтаны кучагынан чыгарбай, эзилип жатканда көргөндөр да көзүнө жаш алышат. Ашыгына жолукканына ишене бербей, таш балта дагы өзүнчө нес болсо керек. Жетимдер баатыр
кыргыз боордошторун аябай коноктоп, сыйга карк кылдым дегенде Ташбалтадан бөлөгүн жолборс чапканы абылага алып чыгып кетет. Негедир Ташбалта менен Нурия экөөнү үйүнө калтырып коет. Бул жерде сыр бар экенин көпчүлүк байкабаптыр. Аң улоого алып келген меймандарды 3-4 күнчө жылдырбай жетимдер баатыр үй жагын эстеп койбоптур. Аң этинен бөлөк күн сайын тай союлат. Айтор тамак аш батпай, сый-урмат өтө жагып, кыргыздардын бул жерден тез кетели деген ойлору да жок болчу. Жылдыз санап, жылуу түндө укташпай, жоокерчилик байкерчилик замандын жол жобосунан сөз кылып, Болот менен жетимдер ынак болуп алышкан. Бийдин уулу деп Баатыр Болоттон сыр сурады. Ташбалта менен Нурия көрүшкөндө эле ал экөөнүн жүрөгүндө чоң махабат бар экенин жетимдер байкап койгон. Аялы менен жигиттин армандуу махабатын уккан Баатырдын аларга боору ооруду. Кыздын аттанбай туруп алганын, буркурап ыйлаганын эстеген сайын жетимдер аялынын армандуу сырын түшүндү. Нурия келин болуп келгенден бери ачылып күлө элек. Өзүнчө сары санаага батып, ичинен күйүп жүргөн эле. Баатырды перзенттүү кылмак тургай саргайып өчүп бараткан. Минте берсе жаш келиндин өлүп калышы да мүмкүн деп айласы куруп жүргөндө анын дартын билип отурат. Койнунда гана жатканы болбосо, жаш келин Баатырга жылыган жок да. Эки ашыктын ортосундагы каскак болбоюн. Алам десе Баатырга кыз жокпу. Бул ишти жайынча эле бүтүрсө болчудай, деп кобураган Баатыр жалгыз басып кетти. 4-5 жолборс чаап, кыргыз боордошторун сыйга карк кылган жетимдер 5-нчи күнү айылына келди да, семиз бээни жардыртып таштап, кемегелерде эт кайнап жатканда айылындагы 2-3 билермандарын мейман үстүнө чакыртып алып, ашыктык жөнүндө сөз баштады да, домбурачыларына өлөң айттырып, өзү да кезегинде термелип ырдап калат. Коломтодон кызыл от жанып, ашкана жактан кымыз куюп сунган Нуриянын өңү да бүгүн бөтөнчө сулуу болчу. Келиндин санаасынан муң чыгып, кезегинде анын жылмайып отурганын Баатыр бая эле байкаган. Жарпы жазылган жарын мээримдүү тиктей, жетимдер Баатыр бир маалда кеп баштады. Ал ашыктык жөнүндө акырын кыйытып келип, «Баатырдык деген эмне?» ортого суроо койду да, кайра өзү жооп берип кирди. «Баатырдык тайманбай барып душманды кырып жоюуда бекен. Ырас, жүрөгү курч, акылман адам каармандык жасайт. Баатыр деген душманга айоо бербеген кара мүртөс, кээде ченемсиз боорукер болот. Баатырдын табияты өтө татаал. Баатырдык дегенди мен кээде жоомарттык, кең пейилдүүлүк деп түшүнөм. Ташбалта боорум, мен кебимди сага карата айтып жатам. Сөз Нурия сага тиешелүү», деп барып токтоп калды. Бул айтылган сырдын арты эмне менен бүтөөр экен дегендей үй ичи тым-тырс. Бүгүн мен эр кошойдун уулу Ташбалта менен достошуп, өз айылымда алып калайын деген ниетим бар. Эгерде Ташбалта макул дей турган болсо, анын сүйгөнүнө нике кыйдыртам. Кыргыздын Кайдоол баатырына Насыр Олуянын кара көз сулуу кызын алып берип, Кара Тоого көчүрүп алганбыз. Ушул тапта казак ичинде Кайдоол баатырдын укум-тукуму өсүп жатат. Казакка эл болуп кетишти, бирок кыргыз экендигин унутушпайт. Болот чыдабай кетти. «Сиз алып берем деген кызга Ташбалта үйлөнөр бекен? Ташбалтага жакпаган бийкечти мен ал деп кыйнабайм», деп келип негизги оюн улады. Мага келгени Нурия сана аркап, чүнчүп жүрчү. Кыргыз төркүндөрүн көргөндөн бери анын дартына даба таптым. Көрсө Нуриянын самаган жигити бар турбайбы? Мен ал жөндө билбептирмин. Ташбалтаны көргөнү Нуриянын жарпы жазылып оңуп калды. Дарттын оору, ашыктык, кусалык. Бүгүн түнү мен Нурияга 3 талак берем да кайрадан Ташбалтага жаңы нике кыйдырам. Менин айтканыма макулсуңбу, Ташбалта боорум? Башын көтөрө албайт. Тердеп чыкты жигит. Нурия өз айтсынчы, ооз учун кыбыратты ал. Мен чечкен маселеге Нурия каршы боло албайт. Андан чоочуба, деп жетимдер Баатыр аялын тиктеди. Бийкечтин башы жерге кирип кетиптир, ыйлап жатты. «Кемен керек экенсиң, Баатыр», деди Бишкек.
Даанышман экенсиң, дешти калган кыргыздар. Ошондон кийин жетимдер баатыр Нурияга 3 талак берип, кайра дароо таш балтага нике кыйдырды. Расмий ырым бүткөн соң жетимдер таш балтага карады. Казак ичинде эми сени эч ким күч күйөө деп айта албайт. Азыртан баштап сен таш балта бизге жаңы туугансың. Силерге арнап өргө көтөртүп койгом. Мындан кийин таш балта экөөбүз акыреттик доспуз. Куштун 2 канатыбыз. Нурия тымызын ыйлап жаткансыйт. Анын ыйы кубанычтын көз жашы эле. Үйлөнүү тойдун үлпөтү таң атканча басылган жок. Кул деген аттан биротоло арылган таш балтанын санаасы тынып, бактыга тунуп отурду. Ушул күндөн баштап ал кайда жүрбөсүн, кыргыз баатыры эр кошойдун уулу. Кези келсе согуштарда эр кошойлуп ураан чакырат. Жандай көргөн атасын унутпай калсын.